ولا إشي. السما كلها مضوية. ولاي أوف. Түндө Иран Израилге абадан сокку жасады. 14 апрелге караган түнү Иран Израилге абадан сокку жасаганын РИА Новости жазды. Билдирмеге караганда Иран Израилдин Дамаск шаарындагы консулдугуна жасаган соккусуна жооп беретинде ири чабуулун аяктады. Абадан чабуул 14 апрелге караган түнү башталып 5 саатка созулган. Кырдаал боюнча урунтуучулар The New York Times басылмасынын маалыматы боюнча Иран Израилди көздөө 185 дрон, 146 ракета учурган. Ирандын Бириккен Улуттар уюмундагы миссиясы кол салуу уюмунун уставынын 51-чи беренесине өзүн өзү коргоо укугуна таянып жасалганын айтып, буга чейин Израилдин дипломатиялык объектилерге жасаган агрессиясына жооп болгонун билдирди. Байден Израиль АКШнын жардамы менен Ирандын дээрлик бардык ракеталары менен дрондорун атып түшүргөнүн айткан. Алдын ала божомол боюнча Израилге келтирилген зыян соккунун масштабын эске алганда салыштырмалуу аз. Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин шашылыш жыйыны 14 апрелге пландалган. Байден Ирандын чабуулуна жооп кайтаруу үчүн бүгүн G7 союздаштары менен кеңешме өткөрөрү айтылды. Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы дүйнө дагы бир согушту көтөрө албастыгын эскертип, кырдаалды курчутпоого чакырган. Иран Тегерандын максаты кырдаалды курчутуу эмес экенин айтып, бирок Израиль аскердик агрессия көрсөтө турган болсо, жообу мындан да катуу болорун эскерткен. Эске салсак, Сириядагы Ирандын консулдугуна Израиль ракеталык чабуул жасаган. Натыйжада ирандык генералдар, офицерлер жана сириялык, ливандык жарандар каза болгон. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Бул Казакстандагы суу алдында калган Петропавловск шаарынын Подгора-Гичи району. Эл жашаган аймакты суу каптап, үйлөр суу алдында калган. Ал жакта жашагандардын баары эвакуацияланды. Казакстанда суунун деңгээли көтөрүлүп, 7 облусту суу каптаган. Жалпысынан 107 000 адам куткарылган, анын 38 000 балдар. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Тажик министр Крокустагы терактка шектөөлөрдү кыйноону айыптады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сиражиддин Мухриддин Россиянын укук коргоо органдары Крокус Сити холлдогу терактты иликтөөдө эл аралык укуктун ченемдери жана принциптерин өзгөчө күнөөсүздүк презумпциясы жана кыйноолорго тыюу салуу жагын сакташы керектигин айтты. Бул тууралуу ал 12 апрелде Минскте КМШнын тышкы иштер министрлигинин кеңешинин жыйынында айтканын Азия Плюс басылмасы кабарлады. Кадрлардын ачык маалымат мейкиндигинде террористтик актыга шектелип жаткандардын кармалышын көрсөтүү, аларга денесине залал келтирүү түрүндө кыйноолорду колдонууга жол берилбейт, деди министр. Тим башчысы ошондой эле Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Улбаган маалымат компаниясынын натыйжасында Тажикстан жана тажик жарандарына карата терс көз караштар калыптанып жаткан, буга жол берилбестигин белгиледи. Анын айтымында Тажикстан теракт боюнча тергөө калыс жана адилеттүү өтөшүн күтөт. Ал эми бул үрөй учурган кылмыштын уюштуруучулары да, аткаруучулары да, жардамчылары да, буйрутмачылары да жазага тартылат. Белгилей кетсек, 25 мартта Москванын басман соту теракттын болжолдуу 4 аткаруучусу Деляржан Мирзаев, Сайда Акрами, Ражабализада, Мухаммед Сабир Файзов жана Шамсидин Фарудини камакка алды. Сүрөттөрдө жана видеолордо шектөөлөрдүн катуу сабалганы соттон көрсөтүлгөн. Ражабализаданын кулагы таңылган, анын бир бөлүгү күч кызматкерлери аны кармап жатканда кесип оозуна салууга аракет кылышкан. Маалымат булак Кактус Медиа. Кыргызстан Казакстандагы селден жабыркагандарга гуманитардык жардамдын 2-чи партиясын жөнөттү. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жүк жарандар тарабынан чогултулуп, Кыргызстандын президентинин резервдик фондунан да акча бөлүнгөн. Гуманитардык жардам 150 тонна жергиликтүү сүт азыктарынан турат. Кыргызстан селден жабыркагандарга жардамдын 1-чи партиясын 6 апрелде жөнөткөн. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Мына ким Мирландын үйү. Нар жакта мырзанын үйү.
бир дубал бузулуп түшүп калыптыр уже. Ичинде комнаталар көрүнүп атат, самандан жасалгандан бузулуп калыптыр. Теги жактан Нурбек байкенин үйү жактан көрүнөбү. Нурбек байкен. Кавчинкам бар. Осы экинчи этажга барын чыгарганбыз, чыгарчуларды. Техника, төшөк мебелдерди. Сен экинчи этажга келейин деп калыптыр суу. Биринчи этаж көрүнбөйт. Айнек жабылып калыптыр уже. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктардын бар жогун тактап жаткандыгын билдирди. Бул тууралуу дипломатиялык мекеме 12 апрелде Азаттыкка маалымдады. Ага ылайык азырынча элчиликке жардам сурап кайрылгандар боло элек. Кыргызстандын Оренбургдагы мурдагы ардактуу консулунун алдын ала маалыматы боюнча суу каптоодон жабыркаган кыргызстандыктар каттала элек. 12 апрелдин таңында Оренбург облусундагы Урал дарыясында суунун деңгээли 11,5 метрге чейин көтөрүлгөн. Кечке маал мындан дагы жогорулап, анан тартылары күтүлүп жатат. Оренбург облусунун администрациясынын маалыматында айтылгандай, 12 миңден ашуун үй, 15 миңден көп короо жай суу алдында калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок. Орск каласындагы суу ташкынга себеп болуп жаткан дамбадагы тешик бүтөлдү. Буга чейин суунун басымы көтөрүлүп, бул ишти аткаруу мүмкүн болбой жаткан. Суу тартылгандан кийин Орскинин көчөлөрүндө мал жандыктын тарпы табылууда. Жалпысынан Оренбург облусунун жабыркаган райондорунан 10 миңден ашык киши коопсуз жактарга көчүрүлүп, 1,5 миңдей киши убактылуу башка калоочу жайларга жайгаштырылды. Бул Оренбург облусундагы эң ири суу сактагычтардын бири болуп калды. Суунун көптүгүнөн улам Орскидеги дамба жарылып кеткен. Соңку эсептерге караганда жаратылыш кырсыгынын кесепети 40 миллион рубльга баланууда. Андан тышкары Курган, Томск, Тюмень, Кемерово облустарынан дагы суу ташкынга байланыштуу жергиликтүү калктын эвакуациялоо иштери жүрүп жатат.